Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө борбордун статусу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Акаев, Алимжанов, Айдарбеков, Исираилов, Молдобекова, Жамгырчиев. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Акаев Жанарбек Кубанычевич. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири чакырылгандар Байдылдаев Мурат Курманбекович, министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары, Койчукеев Нурлан Чукоевич, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымынын орун басары, Орозбаев Бектурган Ибраимович, жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун директору. Сөз сизде, Жанарбек Кубанычевич. Аппарат, микрофон жандандыргыла. Акаев Жанарбек Кубанычевич экен. Ордуман эле сүйлөй берсем болот да, борборлук трибунага чыгыш керек бе? Борборлук трибуна. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө маалым болгондой, башкы мыйзамда жазылгандай бийликтин булагы бул эл. Биз Бишкек шаарынын мэрин шаардын тургундары шайлаш керек деген пикирдебиз. Жана ошондой эле ошол мыйзам долбоорун силердин алдыңарга алып чыктык. Борбордо бир нече туташ проблемалар буга чейин дагы пайда болгон, мына азыр дагы чечилбей келатат. Шаарды каптаган кара түтүн, автопробкалар, башаламан курулуштар, жан конуштардагы туташ көйгөйлөр, мына ушунун бардыгы чечилбей келе жатат. Биз мэр болчу адамдан бир дагы учурда мен ушул маселени ушинтип чечем деп айтканын уга элекпиз. Элге болгон отчеттуулук жок. Эгерде биз Бишкек шаарынын мэрин түз шаардыктар шайласа, шаарга мэр болчу адамдын конкреттүү программасын угат элек. Көптөгөн мыкты чарбачыл, менеджер балдар кыздарыбыз чыкмак. Мен Бишкек шаарын моундай өнүктүрөм деп өзүнүн программасын айтмак. Мына ошонун арасынан биздин шаардын тургундары шайлап алмак деген ойдобуз. Мындай мисалдар толтура, ошол эле Москва шаарында шаардыктар мэрдин өздөрү шайлайт. Стамбулда, Анкарада, Лондондо жана башка көптөгөн ири шаарларда шаардыктар өздөрү мэрди шайлайт. Эми министрлер кабинети буга каршы, мен мындай өздөрү айтканга чейин мен айтып коеюн, анткени бул туруктуу, мындай ыраттуу саясат болбойт дейт. Министрлер кабинетинин корутундусу мындай жүйөсү ынанымсыз. Анткени туруктуу бир мэр иштеш керек дейт. Мына октябрь окуяларынан кийин 2020-жылы 8-чи мэр иштеп атат. Мэрлердин мындай аттарын жаттаганга үлгүрө элекпиз биз азыр. Анткени программасы жок. Ким мэр экенин шаардын тургундары өздөрү билбейт. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, министрлер кабинетинин каршы корутундусуна карабай, мен бул мыйзам долбоорун пленардык жыйынга алып чыгууну туура көрдүк. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, мен жооп берүүгө даярмын. Бирок, мен дагы бир жолу айтам, биз борбор шаардын тургундарына мэр болчу адам конкреттүү программасын сунуштап чыгыш керек. Мына буга чейин элдик топ Таштанды полигонуна чейин барып келди. Шаардын маселелерин ушул өздөрүнүн парламентте ошол жакта чечиш керек деп айткан менен маселелер көбөйүп, ушул парламентте керек болсо жылына 2 жолу шаардын маселелерин карап атабыз. Ошондуктан биздин сунушубуз шаардын мэрин Бишкек шаарынын тургундары өздөрү шайлашы керек. Рахмат. Рахмат. Аппарат, табло бериңиздер. Сөз Бекешев Дасан Далабаевичте.
Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорду мен колдойм, колдоого чакырат элем. Түшүнүп атам, өкмөт каршы болуп атат. Бирок Бишкек бул кала, столица. Ошондон баштабайлы, карап көрбөйлү. Керек болсо мына Турцияда мэрлер шайланат. Мэр шайланса түздөн түз эл менен байланыш болот. Азыр мына эл мэрияга чыкса дагы, каяка барбаса дагы вице-мэрлер чыгат да. Мен биздин мэрди урматтайм, сыйлайм. Бирок көбүнчө мына мага келип сурашат да, биздин мэрибиз ким? Себеби күн сайын эл менен жолугуш керек. А биздин мэр эми система, ал өзү күнөөлүү эмес. Система ушундай болуп калды да, система. Ал өзү президенттин аппаратында отурат совещанияда, Кабмин отурумда отурат совещанияда, Гор кеңешке барат, Жор кеңешке келет, бияка барат, совещание. Жарандар менен жолукса дагы, бирок ал мындай күндө эмес да, күн сайын эмес. А негизи мэр күн сайын жолугуш керек да. Ошондуктан бул мыйзам долбоорду колдош керек. Давайте карап көрөлү, кандай болот экен. Болбойт, лишь бы болбойт эле болбойт деп, бул негиз эмес да. Анан бул жерде жакшы иштесе, ошто дагы кылсак болот. Бирок ошто менимче күтө турса болот да. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорду колдойм. Силерди дагы ошого чакырат элем. Рахмат. Рахмат. Процедурный 6-нчы микрофон. Рахмат, Матырова. Номер 7-нчи Ош округу, Осмонов. Жанар мырза, мен сизге бир сунушум бар да. Азыр сиз ошол Борбор шаар ушу Бишкектин мэрин эл шайласын айтып атасыз, туурабы? Мен буну колдойм. Чындыгында эл билиш керек. Бирок ошого кошо Ош шаарындагы мэрин эл шайлай турган кылсак кандай болот? Мен сунушум сизге кат түрүндө да берем. Сиздин оюңузду билип айтып коюңузчу. Ош шаарында киргизсек кандай десем, Ош деле статусу бирдей Бишкек менен. Айбек Жапарыч, туура мен деле ушундай сунуш болорун күткөм депутаттардан чынында. Бирок эгерде сиз кат жүзүндө сунуш берсеңиз, биз комитетке экинчи окууга алып чыгалы. Кат түрүндө берем, себеби ошол номер 7-нчи Ош округунан ушул бир мандатуудан мен келгем да, ошонун негизинде айтып жатам да. Чындыгында биздин шаарга дагы эл шайлаш керек. Элге чыкканда өзүнүн планын бериш керек. Айтыш керек элге. Мына таза сууну мынча күндө чечем Ош шаарында. Мынандай болот, жолдор бүтөт, тротуарда бүтөт, бала бакчалар бүтөт, мектептер бүтөт деп ошол план менен кетиш керек да. Чындыгында азыр келген мэрлер келип кеткенде эле байкабай калатабыз. Айрыкча Бишкек жана Ош шаарларын. Ушуну мен кат түрүндө да берем, ушуну киргизели. Рахмат, бул мыйзам долбоорун биз колдоого өзүмдүн кесиптештеримди чакырып кетем. Рахмат. Рахмат. Сөз Сулайманов Кунузбек Кушалевичте. Аппарат, микрофон. Рахмат. Включите. Jamila Qanishbekovna. Жанар Қаныш, маған бір сұрауға жауап беріп қойсаңыз. Егерде шайлоо түрүндө элге сала турган болсок, ошол эл шайлаган мэрибиз иштей албай калчу болсо, аны кызматтан алуу жолу кандай болуп калды? Мен убактымды токтотуп тургула. Эми биринчиден бардык шайлоодо эл өзүнүн тандоосуна жоопкер болуш керек. Ошол шайлагандан кийин мындай анын жумушу натыйжалуу болот деп ишениш керек. Анан шайлоодон шайлоого чейин жетишибиз керек. Ал мөөнөтү бүткөндө аягына чыгат. Эгерде таптакыр эле жанагындай коомчулук күткөндөй болбой калса, анда шайлоого канча адам катышкан болсо, ошонун жарымынан көбүнүн кол чогултуусу аркылуу мэрди чакыртып алуу процедурасын шаардык кеңешке киргизсе болот. Анан шаардык кеңеш токтом кабыл алып, борбордук шайлоо комиссиясына жиберет. Борбордук шайлоо комиссиясы токтомду кабыл алат. Мисалы, Кунуз Кошалевич, акыркы жолу шаардык кеңеште парламенттик шайлоодо 140 миңден ашуун шайлоочу келген, бирок шаардык кеңештин шайлоосунда 104 миң шайлоочу келген. Ошондо 52 миңден ашуун шаардыктардын колун чогултуш керек болуп калат. Эгер кетирүү процесси
шайлангандан кийин бир аз татаалыраак болуш керек деп ойлойм. Мен бұл мыйзамға қарсымын. Açık айтып коюн. Мени туура түшүнүңүздөр, себеби дегенде азыр биздин аткаруу бийлиги деп бир кишинин колуна бергенбиз бийликти. Бергенибизге болгону 2 жыл болду. 2 жыл болду, 2 жылдын ичинде биз пока биз ага жок дегенде 4 жыл беребиз. Шайлоо менен келсе, жок дегенде 4 жыл беребиз, же 5 жыл беребиз, туурабы? 2 жылда биз ушуга эмнеси менен бул иштеп аткан азыркы иштеп аткан системанын эмнесине каршы болуп алып келдиңиз бул мыйзам? Ошого жооп берип коюңузчу. Ал эми жанагы биздин коллегалар биз кайсы мэр экенин билбей атабыз дегени, ал ар бир шаардын жашоочусунун колунда смартфон бар. Мэр Бишкекке деп жаза койсоңор сүрөтү менен чыгып калат. Даже канча бала чакасы барына чейин чыгат. Анан мен билбей атат, анан мени сурап атат дегени бул болбогон жоосун деп мен түшүнөм. Ошондуктан мен жана суроомо жооп берип коюңуз. Сиз эмнеге негизинде алып келдиңиз муну? Кунуз Кошалич, биз конкреттүү бир мэрдин фамилиясы жөнүндө талкуу жок. Биз адам жөнүндө эмес, система тууралуу сөз кылып атабыз. Сиздин каршы болгонуңуз албетте бул сиздин өзүңүздүн укугуңуз. Депутаттардын баары бул парламенттин табияты ушундай. Бирөө каршы болот, бирөө макул болот. Ага эч кандай таарыныш жок. Президенттик башкарууга өттүк деп атабыз, мына 2 жылдын жүзү болуп атат. Дал ошол супер президенттик башкаруу иштеп аткан өлкөлөрдө мэр шайлоолор бар. Бул мындай президенттик башкаруу дегенде эле баягы дароо туруктуулук боло калган жок. Мына акырындык менен келе атат. Бирок эгерде мен сиздин мына акыркы соңку 2 жылда кадрдык алмашууларды санап берсем, мына каржы министрлиги отура бул жерде. 2 жылдын ичинде 15-чи зам министр иштеп атат. 15 зам министр алмашкан. Маданият министр башкаларда 7ден, 8ден 10го чейин улам алмашуу болуп атат да, ошон үчүн бул мен сөзүңүздү берип коеюн, кечиресиз. Керек болсо 20-чысында алмаштырат. Алмаштырыш керек. Иштей албайбы? Алмаштырыш керек. Пока не добьемся до того, кто будет работать. Эл үчүн, мекен үчүн, жер үчүн ушул кызматты көргөзмөнчүктү алмаштырган болуш керек. Азыр сиз айткан боюнча биз шайлоо кылып келип отурган болсок, аны кайра жумуштан алыш үчүн сиз өзүңүз айткандай, анын ошончолук убарасы бар, ошончолук тоскоолдугу бар. Ошондуктан мен бул мыйзамга каршымын. Ошол эми сиз айтканыңыз туура, конечно, сиздин да өзүңүз ой пикириңизди алып чыктыңыз. Мен өзүмдүн пикиримди билгизип атам. Мен ачык айтып койсом болбойт. Себеби дегенде, тем более жанагы биздин азыр кээ бир кесиптеш айтып атат, южный региондо. Жок. Только назначение болуш керек. Назначение болгондон кийин гана туруктуу гана кадр алмаштырууга болот. Иштей алса иштеди, иштей албаса иштей албайт депчи. Башка жолу жок. Биз бул силер айтып аткан тургундар шайлаш керек дегенден өткөнбүз. Өтүп, ал жерде кандай мафия болгонду көргөнбүз. Кимдер канча деген акчалар жумшагандарын көргөнбүз. Мына азыр мэр болуп келет, акчасы жок эле шайланып атпайбы? Иштей алган жоксуң, көргөзө алган жоксуң, кет кара жумуштан. Башкасы келсе иштей алган келсин. Ошондой эле тартип менен кете бериш керек. Рахмат. 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 Кийинки сөз Кыдыкбаев Жөнбек Султановичте. Рахмат. Мен мыйзам демилгечи Жанарбек Кубанович, мен сизге суроо берет элем да. Бул жакта кызыкчылыктар кагылышы болуп калбайбы деген ойдобуз да. Анткени местный кеңештин депутаттары да эл тарабынан шайланат да. Анан мэр дагы шайланат. Ошондо мэр кимге отчет берип коет да? Мындай жумушу тууралуу, бюджеттин отчету тууралуу кимге отчет берет да? Элгеби же депутаттаргабы? Бул жакта депутаттар кабыл алынары менен эле мэр шайлоо болот деген ойдон алыспыз. Кийинки шаардык кеңештин шайлоосу болгондо шаардык кеңеш менен мэрдин шайлоосу чогуу өтүш керек деген ойдобуз. Шаардык кеңешке азыркыдай эле бюджетти алып келет, бюджетти шаардык кеңеш кабыл алат, отчетту берет. Мына азыр баш мыйзам алмашкандан кийин бизде ушу шаардык кеңештин ролу бир аз төмөндөгөн. Азыр деле ушундай да, шаардык кеңеш бюджетти бекитпей койсо, же отчетту кабыл албай койсо, мэр кызматтан кетет деген жок. Бирок шаардык кеңештин шайлоосу менен мэрдин шайлоосу чогуу өтүш керек. Мэр эл өкүлдөрү, шаардыктардын өкүлү катары отчетту дагы берип, бюджетти дагы ушу шаардык кеңеш аркылуу кабыл алынса болот. Бирок жанагы отставка тууралуу маселени шаардык кеңештин жарымынан көбү мындай демилге катары көтөрө алат деген ойдобуз. Азыркыдай эле да. жок, мен мындай деп суроо берип атам да, эгер
эл тарабынан мэр шайланат, эл тарабынан депутаттары шайланат да. Анан баягы бул отчет берерди, отчетту кабыл алабы, албайбы, бербей да коебу деген мындай кызыкчылыктар кагылышып калбайбы деген суроо болуп атат да. Эгерде мэр өзүнүн бюджетин, например, өзү колдоно алган укукка ээ болуп калат да, депутаттар жок эле эгерде. Депутаттар бүгүнкү күндө бюджетти бөлүп берип атат, бирок мэр ошол бул багыт менен иштеп атат да, программаны алып барып атат. Бирок эртең эл тарабынан шайланып келген мэр ага да бир чоң укуктар берилет да. Анан ушу депутаттык корпус менен ошо мэрдин ортосунда кагылышуулар болбойбу деген мындай эме ой болуп атат да. Менимче андай болбойт. Бирок шаардык кеңештин мындай өзүнүн электораты шаарда колдоочулары бар да. Ошон үчүн мэр сөзсүз түрдө мындай иштетет. Шаардык кеңеш менен иштешет. Бюджетти, отчетту кабыл алганда сөзсүз келип туруш керек. Эми мурда деле ушул парламентте мен мурдага чакырылышта да депутат болуп калдым. Бюджетти алып келгенде дагы, отчетту алып келгенде дагы премьер-министр биздин көзүбүздү карап турчу. Азыркы жаңы баш мыйзам менен биз отчетту кабыл албай койсок дагы, бюджетти кабыл албай койсок дагы, премьер-министрдин мындайча айтканда кылыгы чайбайт. Мына азыр жаңы баш мыйзамда ошондой. Ошондой эле шаардык кеңештер ошондой азыр. Мурдагыдай эмес, күчү бир аз мындай алсызыраак да. Азыркы жаңы баш мыйзам күчкө киргенден ошондой. Ошон үчүн менимче шаардык кеңештин ролу өзгөрбөйт деген ойдомун. Эң чоң эми эл өкүлү деген шаардыктардын өкүлү болобу, бул жакта эл өкүлү болобу, эң негизги күчү бул ушул мыйзамда бирок көз сүйлөп аткан микрофондо. Мыйзамда жазылбай калыптыр да, ошо отчет жөнүндөчү, местник кеңешке берилет же берилбейт деген жагы. Аны мурдагы боюнча калтырдык, Жаныбек Султанович. Ошол бойдон эле калат. Отчет сөзсүз бериш керек. Бериш керек. Отчеттулукту ошол шаардык кеңеш алып туруш керек да, шаардыктар үчүн. Рахмат. Аны карайбыз сөзсүз. Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарылковичте. Урматтуу Жанар мырза, мына маңдайыңызда 2 мэр отурабыз шаардын. Орто кыска иши кылып, кайсы убакыт болгон шайланып келдик, иштедик. Биз назначенный мэрлер болчубуз да, бирок сиздин идеяңызды мен колдойм. Бирок кээ бир кемчиликтери бар, Жанар мырза. Шайланган мэр менен шайланган гор кеңеш кантип иштейт, отчет бербейт бири-бирине. Шайланган мэрдин отчетун шайланган гор кеңеш кабыл албай койсо кандай кетет? Кетпейт ал. Кетпейт ал. Эч жака кете албайт. Шайланган мисалы гор кеңеште мисалы ынтымактан мен мэр болуп шайландым. Бүтүн Кыргызстан болобу, ата журт болобу, ишеним болобу, сиз болосузбу, гор кеңешти көбүнчөсүн элиңизде кармайсыз. Анан экөөбүз тирешебиз. Бунда кандай болот? İstanbul'da ошондой, билесиз да. Азыркы мэр İstanbul'da сол партиядан, İstanbul'дун парламенти оң партиядан, ак партиядан. Бул өкө мындай бюджеттен гана алып келген нерседен өкө дискуссия болушу мүмкүн, кабыл албай алышы мүмкүн. Бирок негизи идея шайлануу боюнча мен сиздин пикириңизди колдойм. Мэр 5 жылга шайланыш керек. Эки гана нерсе мэрди отставкага кетире алат. Бир, өзү арыз жазышы керек же ал өлүшү керек. Башка болду, андан кийинки шайлоодон шайланбай калышы мүмкүн. Ушул шаардын өнүгүүсүнө таасир тийгизиши мүмкүн, алдыга карай жылып. Стабилдүүлүк болот. Бир мэр 1 жыл, 3 ай, 5 ай, 6 ай, 1 күн иштебеш керек да. Ал мэрлер стабилдүү 5 жыл иштеш керек, ошондо шаар өнүгөт. Анын сиз айткандай градостроительство, архитектура боюнча, шаар куруу боюнча өзүнүн көз карашы, программасы болуш керек. Аны сиз айтып атпайсызбы? Дүйнөдө ар түркүн мэрдин шайлангандан кийинки башкаруу системасы бар. Биз ошон үчүн азыр Ошту эмес, только Бишкекти гана карашыбыз керек. Бишкектен көрүп, ошону тактап туруп, андан кийин гана башка региондорго барышыбыз керек. Мыйзам биринчи окуудан концепциясын кабыл алгандан кийин калган окууларда дагы кеңешип, бул жакшынакай бир мыйзам менен шайлоого барышыбыз керек да. Анан мен Кыргыз өкмөтүнөн суранат элем, демократиялык жакшылыктарга, ийгиликтерге каршы чыкпай колдоп берип коюңуздар. Көрөлү. Болбосо анан дагы Кудайдын жазганын көрөбүз. Себеби шаарды көрдүк мына акыбалы. Ошондуктан Кыргыз өкмөтүнө кайрылуум, бул мыйзамга каршы чыкпай бир колдоп берели. Ош жөнүндө азыр сөздүн кереги жок. Бишкек боюнча гана сөз болуш керек.
Бул мыйзамды мен колдоймун. Рахмат. Рахмат Балбасарлыкович. Могу сиз айткандай Кыргыз өкмөтүнүн корутундусун карасаңыз, жанагы акчаны үнөмдөшүбүз керек деп атат да. Мисалы бир шайлоого кеткен каражат, эгерде күчтүү бир менеджер, чарбачыл мэр келсе, ал жөн эле мындай бир көлдөгү бир тамчыдай эле болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул каражат кетет деген өкмөттүн жанагы каршы корутундусуна мен макул эмесмин деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сарыбашев Талайбек Насирбековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Жанар Кубанычбекович. Биз бул мыйзам долбоорундагы карап чыктык. Жеке мен өзүмдүн оюму айтып койдум, туура көрдүм. Эми жалпы элде эле көпчүлүгү мындай каалап турат, ушул эл шайласа, шайлоо жолу менен келсе жакшы болот эле деп. Бирок эми айрым бир жагдайларды дагы биз эске алып коюшубуз керек да. Мына азыр биз президенттик башкаруу болуп турат. Ошол жагдайларды эске алышыбыз керек да. Анан ушул эл шайласа эле ушул жакшы болуп кетет дегенден алыс болушубуз керек да, Жанар мырза. Анан мына Бишкек шаарынын мен негизинен мыйзамга деле каршы эмесмин. Бирок мына Бишкек шаарын өлкөнүн эми экономикасы, бүт акчалар дегенде элдин 20%дан ашыгы ушу борбордо жашап атат да азыр. Ошон үчүн мен айтар элем, мына буну терең ойлонуп, анан Бишкек шаарында эксперимент кылгандан да алыс болсок дейм да. Андан көрөк менин сунушум, жеке өзүмдүн сунушум, мындай областтык маанидеги чаканыраак шаарларды көрбөйлүбү башында, ошолорду. Анан Бишкек шаарына бир мындай Бишкек Ош шаарына мындай этият мамиле кылайлы деген ойдомун да. Конечно, мына шаардын казынасы, бюджети эсептелүү да, эсептелүү. Бишкек шаарын эле шайлап койсок эле ушул ойдогудай болуп кетет дегенден дагы алыс болушубуз керек да. Баары бир кайсы мэр болбосун шайлангандан кийин ошол өкмөт менен иштешет, президент менен иштешет дегендей да. Ошон үчүн мынаны менин сунушум эми бул депутаттар, конечно, баары чечет. Бир мындай чаканыраак бир шаарлардан баштасак деген оюм да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жакышев Русланбек Шергазиевичте. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу баяндамачы. Мен бул мыйзам долбоорун албетте колдойм. Эми шаардын мэри болом деген киши шаардын көйгөйүн, проблемаларын шаардын ичинен билген азаматтар болсо жакшы. Экинчиден программасы менен чыккан мэрлер болсо андан да жакшы. Эми мындай карап көрсөңүздөр, мына ар бир тополоң болгон сайын барып эле күнүгө бирден мэр окушуп атты. Эгерде шайланган мэрлер болсо өзүнүн суроогун аягына чейин отурмак. Анан эми айтайын дегем, Жанар Кубанычбекович айтып атпайсызбы, шаарды эгерде эл шайласа, мисалы 100 000 киши шайлай турган болсо, ошону кайрадан чакырталуу боюнча 52 000 киши керек депчи. Буну мен айтат элем, бул туура эмес депчи. Шаардын мэри бир жылда бир жолу шаарда 4 район бар. 4 район элди чогултуп, элдин алдына чыгып, отчетун берип, андан бөлөк шаардык кеңешке көзөмөлдү берсек, шаардык кеңеш отчетун алып, жалпы элди менен биргеликте баягы шаардын мэринин жумушуна баа оценка берсе болот. Ошону бир эске алып койсоңуз. Ошол эле экинчиден сизге суроом, урматтуу баяндамачы, эмне себептен 35 жаштан 65 жашка чейин деп баягы жашын ограничение кылып койдуңуздар. Ошол эле ушул баягы мыйзамдын демилгечилеринин арасында 30 жашка чыга электе эл өкүлдөрү бар экен. Эртең мүмкүндөр бир тышта окуп келген потенциалы күчтүү мэр боло турган жаштарга биз тоскоолдук кылып койбойбузбу? Жооп берип койсоңуз. Чоң рахмат. Руслан Шергазиевич, ушул коомдук талкууга ушул мыйзам долбоору коюлгандан кийин ушул жаш боюнча чын эле бир топ кайрылуулар болду. Сиз айткандай 30 жаштын тегерегинде мыкты жигиттер бар деп, ошол эле убакта 65 жаш деп чектеп койгонубуз туура эмес дегендер дагы бар. Бүт жанагы ири чоң өлкөлөрдү башкарып аткандардын баары 80 жаштын тегерегинде экен деп ошондой дагы кайрылуулар бар. Сиз чын эле туура мындай замечание кылдыңыз. Ушул жаш курагын экинчи окууда сөзсүз өзгөртүп келебиз. Эң көп кайрылуу ушул боюнча болду да бизге.
Бишкек шаарынын тургундарынан дагычы. Урматтуу баяндамачы, дагы бул мыйзамды жазып койсоңор, муниципалдык жана мамлекеттик кызматта 10 жылдан кем эмес иштебеш керек депчи. Ошо 10 жыл мамлекеттик кызматты иштеп, же муниципалдык кызматты иштеп, сазга батырган кызматкерлерден караганда мүмкүн жеке ишкер болуп, мекенчил, ошо шаардын көйгөйүн билген мыкты инсандарга эмнеге биз тоскоолдук кылып жатабыз? Алар боюнча эмнеге жазган жоксуздар? Ушуну айтып койсоңуз. Бизде эми фракция бул мыйзам долбоорун алып чыкты. Мен өзүм дагы, мисалы менин дагы чын эле мамлекеттик кызматта тажрыйбам жок. Ошондой маселе бар. Бул боюнча кат жүзүндө башка депутаттардан да сунуштар келди. Жылын түшүрүшүбүз керек. Бирок ошол эле убакта жанагы көчөдөн келип эле шаарды башкарам деген кишилер болбош керек деген ойдобуз да. Кичине окуган, чокуган, сабаттуу, мындай бир айрым жетекчилерди угуп жүрбөйбүз, жана кат сабаты жоюлбаган, жана визаны кайра коем деп, кагазга жанагы виза деп жазып койгон жетекчилерди угуп жүрөбүз да биз. Ошон үчүн мындай кичине бир илим билимдүү, сабаттуу адамдар болсо деген ойдобуз да. Ошол эле мамлекеттик кызматта деле тажрыйба жакшы топтогон адамдар бар да. Ошол жылын сиз менен акылдашалы. Ушул боюнча. Урматтуу баяндамачы, мен бул мыйзам долбоорун албетте колдойм. Эл тарабынан шайланган мэр болсо, бул элге дайыма жакын болот биринчиден. Элдин алдына чыгып, мына эл өкүлдөрү сыяктуу ай сайын болбосо дагы квартал сайын элге жакын болуп турат деген ниет тилегим бар. Ошо мен айткан сунуштар бир эске алып койсоңуздар. Рахмат. Кийинки сөз Маткеримов Айбек Тургаталиевичте. Рахмат, Жанар Кубанычбековна. Урматтуу баяндамачы, Жанар Кубанычбекович. Биздин Бишкек шаары менен Ош шаарынын макамы эки башкабы же бирдейби? Бирдей. Бирдей. Анда эмне экөөнү эки башка көз карашта карап атабыз? Эми буга чейин дагы эгемендүү болгон жылдардан кийин бир канча жолу ушундай демилгелер көтөрүлүптүр, бирок ошо Ош шаарын эмес, ошо Борбор шаарын алып көрсөк деген ой болду да бизде. Андан кийин эми ушул маселе көтөрүлөрүн билген мен, баары Ош шаары жөнүндө дагы сөз болот. Эгер депутаттар айтса, албетте биз экинчи окууда кошсок болот. Бирок мен ойлогонум ушу Борбор шаарында бир үлгү болсо, мен жеке мындай өзүмдүн бир кыялымда мэр болчу бир күчтүү менеджер балдар кыздар чыгып, программанын бир атаандаштыгы болуп, катуу дебаттар болуп, шаар тургундары ошолордун баары таанып, сүйлөп, мындай үлгү болсо, бир 5-10 жылдан кийин анан башка шаарларга акырындык менен өтсө, ошонун баарына Борбор шаары үлгү болсо деген ойдо элем. Бирок азыр Айбек Жапарович, мына сиз дагы Айбек Туратович маселе кылып атасыз, эми аны жогорку кеңештин депутаттары өздөрү чечсин, коллегаларыбыз. Жок, мен айтып атканым эми биз жанагы демилгени көтөргөндө экөөнүн макамын бирдей болгондон кийин же экөөнү бирдей алып барышыбыз керек. Же болбосо сиз айттыңыз кыялымдагы нерсе деп. Кыялды орундатыш үчүн бирдемкени эксперимент кылбаш керек да. Эгер эксперимент кылам деп ойлосоңуздар, анда кичинерак нерседен, кичине бир чакан шаардан эксперимент кылып башташ керек. Ошону көрүп, биз эми мен айтайын дегеним, биз буга чейинки ошол элдин шайлоосун дагы көргөнбүз. Айыл өкмөттөн баштап жогорку жакка чейин. Ошол элет жериндеги айылдагы коктук болуп бөлүнүү ушул шайлоонун аркасынан келип чыккан. Айыл өкмөттөрдү шайлаганда ошондой уру колотко бөлүнгөндөр. Биз ошолордон арылып, биздин элибиз мындан 2 жыл мурда референдумду өткөргөндө ошондой терс көрүнүштөн арылайлы деп ушул жаңы конституцияны кабыл алып берген. Баарыбыз бир нукта кетсек, бөлүнбөсөк, өлкөнүн өнүгүшү үчүн баарыбыз салымыбызды коссок, бир адам жоопкерчиликти алса деген максатта болгондо, ошондуктан азыр мындай карап, мына өзүңүз аз кичине туура эмес айтып алдыңыз, мен кыялданат элем, ошону ушундай болсо дегендей кылыпчы. Биз туура ар бирибиздин оюбуз бар, ар бирибиздин кыялыбыз бар. Бирок этият мамиле кылсак, болгондо дагы биз мындай нерселерди өлкөбүздүн күзгүсү болгон Борбордон баштоодон этияттасак. Анан экинчи суроом, Жанар Кубанычбекович. Бул мыйзамды жазардын алдында тиешелүү министрликтерден, өкмөттөн корутундалар келет. Өкмөттүн корутундусу кандай? Ошон боюнча маалымат берип коюңузчу. Министрлер кабинетинин корутундусу каршы. Эки негиз
айтып атышат алар. Бирөөсү жана акча каражаты кетет да, экинчиси жанагы бир туруктуу, стабилдүү башкаруу болбой калышы мүмкүн деген ушундай кооптонуусун айтты. Министрлер кабинетинин корутундусу каршы. Эгер алар каршы болсо, биз мындай кылып барган менен аягында кайра мыйзам өтүп баргандан кийин кайра вето коюлуп келсе кандай болуп калат анда? Андай болушу да мүмкүн, бирок биз депутат катары алып чыкканга укугубуз бар, өзүңүз билесиз. Депутат катары баары бир парламенттик корпус мыйзам долбоорун сунуштай беришибиз керек. Эми каршы болсо айла жок. Эгер макул болуп калса кубанабыз. Каршы болсо анда өтпөй калат. Азыр ошону айтып кеттиңиз, мына эки негиздеменин артында каршы корутунду берилди деп. Ошол эки негиздемеге сиздин көз карашыңыз кандай? Туура негиздеме берип туруп каршы болдубу же ал туура эмеспи? Биздин буга чейин жеке биз демилгелеген бир 3 мыйзам долбооруна макулдары да бар, эми бир 3 мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирди да, башка мыйзамдарга да. Кээ бирөөндө чын эле негиздүү ойлорду жазган. Бирок ушул мыйзам боюнча министрлер кабинетинин корутундусуна мен ынанган жокмун. Анткени каражат үнөмдөйбүз дейт. Менимче бир күчтүү мэр келип шаарыбыз жанагындай олуттуу проблемалардан арылып, бир жакшы бир нукка түшүп кете тургандай болсо, анча-мынча каражат менимче ал бир эле мындай бир салыктык же бир башка эмеден эле чыгып калышы мүмкүн да. Экинчиси туруктуулук, стабилдүүлүк дегенинен тескерисинче мэр шайлангандан кийин ошол мындай туруктуу, мындай стабилдүү иштейт деген ойдомун. Анткени мына 2 жылда 8 мэр алмашып атат, эми ага караганда шайланган мэр кызматтан кетирүү процедурасы татаалыраак болсо иштейт деп ойлойм. Эми көбүнчө мисалы министрлер кабинети бизди укпай коюшу мүмкүн деп ойлошу мүмкүн. Бул эми жанагындай ага дагы негиз жок деп ойлойм. Анткени бизде уга турган бир эле нерсе бар, бул мыйзам. Мыйзамдан чыкса сөзсүз жоопкерчилик тартат, кылмыш жоопкерчилиги тартылат. Ушу мыйзам менен гана иштеш керек деген ойдомун. Эң туура айттыңыз да, бизде мыйзам депчи. Бизде эки шаардын макамы бирдей болгондон кийин мыйзамды биз биринчи өзүбүздөн баштап, экөөнү бирдей алып чыгышыбыз керек эле. Ушул сунушту берип атканда эки шаар бирдей деп биз эгиз мемени эч качан бөлбөшүбүз керек. Биз өзүбүз ушинтип мыйзамды бузуп туруп ушундай сунуштар менен чыгып аткандан кийин каяктагы мыйзамды сүйлөйбүз? Ошондуктан мындай карап, балким толуктап кайрадан алып чыгасызбы? Жана мен сунушум эч качан мындай бөлүнүп жарууга барбайм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жумабеков Дастанбек Артисбековичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Жанарбек Кубанычевич, могу 46-беренеге шаардын мэринин кызмат ордуна талапкерлерге коюлуучу талаптар деп турат да. Азыркы редакциясына жок, бирок сиздер өзгөртүү киргиздиңиздер да, 35 жаштан төмөн эмес жана 65 жаштан ашпаган адамдар ээлей алат деп. Бул порог кайдан келип чыкты да, эмне себептен? Жаш курак жөнүндө айтасызбы, Дастан Арсбекович? Ооба, киргизип атасыздар. Эми кичине тажрыйбалуу болсо, бир энергиялуу болсо, бирок ошол эле убакта басып өткөн жолу болсо деген ойдо ушул жаш курагын эксперттер менен кеңешип алып чыкканбыз. Бирок азыр эле мына Руслан Шергалиевич дагы айтып өттү. Жаш куракты бир аз көтөрүп, анан түшүрүп, жана 35тен бир аз төмөнүрөөк түшүрүп, 65тен бир аз жогору көтөрүшүбүз керек деп бизге кат жүзүндө да сунуш келди. Ошондой кылабызго деген ойдомун мен. Негизи Конституцияга да карама каршы келип калаткан, анткени президенттин жаш курагы каралган эмес да. 35 жаштан өйдө, бирок өйдөнкү жашы каралган эмес. Туура, президентке 35 жаштан да. Бирок канча жашка чейин көрсөтүлгөн эмес. Бирок сиздер мэрге көрсөтүп койдук да, ошо туура эмес болуп калат да. Туура, 65 жаш дегенге мен деле каршымын, анткени азыр 65 жаштагы адам мындай чуркап жүрөт. Ошол үчүн алып жаштар колдоно албаган жана жаңы технологияларды ограниченияны алып коюш керек деп ойлойм да, таптакыр эле. Өйдөнкү жагым. Туура, ага чек кереги жок го менимче. Адамдардын укугун тейлөөшүбүз керек. Болом деген киши кандидатын кое бериш керек талапкер деген. Туура. Ошол сунуш. Анан кийин чакыртып алуу жолуна кандай деп айтып кеттиңиз? Мэрди кайсыл учурда чакыртып алсак болот? Чакыртып алуу боюнча эми жалпы шаар тургундары шайлагандан кийин
чакыртуу алуунун процедурасы бир аз татаал болуш керек. Ошон үчүн мен шайлоочулардын эмес, шайлоого келип катышкандардын жарымынан көбүнүн колу менен болуш керек деп ойлойм. Мисалы 104 000 адам келиптир, 52 000ден ашуун адам кол чогултса, бул эми абдан кыйын. Билесиңер, кол чогултуу деген татаал. Ошону шаардык кеңешке алып келип, анан шаардык кеңеш борбордук шайлоо комиссиясына ошол токтомду жибериш керек деп жаздык. Анда дагы ушу мыйзамды сиз жакшылап жаздыңызбы, карап койсоңуз да болмок да, бирок ушу берене турат. Ошону алып коюш керек да. Мына сиз аны айта алган жоксуз. Туура 24-cü беренени айтып атасызбы? 24-тün 3-cü punktun 1-ci çasında Bişkek şahardык кеңешинин депутаттары жалпы санын аны азыр алып коюп айтканбыз, эми экинчи окууда алып коюп атканбыз да, биринчи окууда алып койгонго ошол эмне кирип калган дейм да, сиз ушуну айтпай атасыз, ушуну киргизбей эле коюш керек эле да. Эгерде эл тарабынан шайланган мэр болсо, анда ал коомчулук өзү чечиш керек, же болбосо кылмыш иши жасалса, аны жеринен кармалса, ал жоопкерчиликке тартылат, соттун чечими чыкканда анын статусу алынат деп. Ошондой ушул эки нерсе гана негиз болуш керек. Жанагы биринчи пункт ашыкча биз аны алып салабыз. Анан кийин ашыкча биз кайра элдин мээнети менен шайлап келип эле, анда кеңешке салып берип коюп атабыз да. Анда бул жерден демократия кетип калат. Бул жерде уже личный интерестер болуп калат. Кеңеш менен личный интерестер менен иштеп кетет, туурабы? Туура. Ошол үчүн мен сунуштайм, эми башкы мыйзамыбызда да конституцияда турат. Эми ошону кантип бөлөбүз? Мен ошого мындай президенттик аппарат тарабынан ошол айтылат болуш керек. Баягы статусу бар шаар, Бишкек жана Ош шаар деп эгиз кылып коюп койгон да. Сизге бул мыйзам кабыл алып берсек, ошондой эле келет болуш керек. Баягы Бишкек жана Ош шаарлары республикалык маанидеги шаарлар болуп саналат. Анда өткөрсөк экөөнү тең өткөрүш керек, болбосо жок депчи. Анан сиз да ушуну акылдашып, ойлонуп иш кылып, эгерде экинчи окууга администрация макул болсо, анда Ош шаарында көрсөтүш керек. Анан эң негизгиси, эми кыргыз тилин билүү зарыл деп туруп киргизип койсок. Кандай дейсиз? Туура. Талапкерлер кыргыз тилин билүү деп туруп, комиссия тилинен өтүп, анан кийин кандидат болсо деген кыргыз тил боюнча киргиземин. Туура, экзамен берет, анан ошондон кийин өткөндөн кийин деген талап сөзсүз болуш керек да. Мен ошону экинчи окууга сунуштаймын, анда. Түшүндүм сизди. Ошону эске алсаңыз. Анан эми мыйзам өтүп калса, муну да көрөлү, эл шайласын, мэр балким жакшы иштейт, гүлдөтөт. Ошо тилекте бололу. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Рахмат. Жанар Кубанычевич, сиз айтсаңыз, эмне үчүн Бишкек эле шаары, эмне үчүн Ош жок? Сиз Ош шаарында окугансыз, Ош шаарында чоңойгонсуз, Ош шаарын аябай жакшы билесиз. Эмне үчүн Ош шаарын кошподуңуз? Азыр бул жерге келип сиз айтып атасыз, депутаттар сунуш берсеңиздер, экинчи окууда карап көрөлү, болсо кошпойлу деп атасыз да. Эмне үчүн сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз? Жеке оюм, мен чын эле ошо Борбор шаарында бир 5 жыл, 10 жыл ошол үлгү көрсөтүп жакшы иштегенден кийин анан башка шаарларга Жок, Ош шаары боюнча айтсаңыз. Ош шаарына анан өтсөк деген оюм бар эле менин, чын эле оюм ушундай. Бирок азыр депутаттар кат жүзүндө сунуш берип атат, эми экинчи окууга киргизебиз. Ачыгын айтсаңыз, ачыгын. Мындай ачык айтыш керек да, бул мыйзам жазгандан кийин так дан айтыш керек да. Анан эми Ош шаарын бөлүп коюп, өөндөп койгон, өзүңүз Оштук болуп туруп анан кийин Ош шаарында окуп туруп, чоңоюп туруп айтпай койсоңуз болбой калат го. Эми Ош шаарында эле Айбек Алтынбекович, мына депутаттардын көбү айтып атат, кошулат. Менимче анча-мынча кооптонгон маселелер болушу мүмкүн деп ойлошу мүмкүн, бирок андай болбойт. Ошон үчүн кооптонууга чоң негиз жок. Жанар Кубанычевич, 20-жылы өзүңүз митингге чыгып, бийликти алмаштырганга чоң жардам бердиңиз. Жаңы бийлик орношту, жаңы мыйзам, баш мыйзамыбыз мына 2 жыл болду, кабыл алды, иштеп атат. Бир адамга бийликти бердик. Биз эми убакыт бербейлиби? Бир 5 жыл иштебейби? Ушул баш мыйзамыбыз дагы, президентибиз дагы иштебейби? Жок, бул баш мыйзамга эч кандай каршы келбейт. Иштей берет да, президентке кайра күчтүү менеджерлер, күчтүү саясатчылар мэр болуп кетсе кайра жакшы эмеспи мындай? Колуна кол, бутуна бут шайланып эле келсе, жакшы болуп кетет деген ойдон алыс болуш керек, Жанар Кубанычевич.
Мына айыл өкмөттөргө шайланып келип, өзүңүз айткандай виза кое албаган айыл өкмөт башчылары азыр мына чекеден кетип атат, азыр өзүңүз билип атасыз. А сиз эми кооптонгон боюнча мен сизге айтып коеюн, Жанар Кубанычевич, Кыргыз мамлекетинде 80ден ашык улут жашайт. Алар баардыгы Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелет. Ошол жарандардын баардыгы Кыргыз мамлекетинин экономикалык жактан, саясий, маданий жактан өнүп өсүшүнө жардам бериш керек, иштеш керек, эмгектениш керек. Ошон үчүн бул мыйзамды бул редакциясында мен колдой албаймын. Эгерде сиздин чыныгы оюңуз болуп, эки шаарды чогуу алып келгениңизде, же болбосо урматтуу биздин Талайбек Насырбекович айткандай, Бишкек шаарын эмес, башка бир шаарды пилоттук негизде алганыңызда мен сизди колдомокмун. Рахмат. 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 Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнада. Рахмат, Жанар мырза. Мунуга мыйзам долбооруңардын ниети жакшы, чынында. Ниет абдан жакшы да, ушул шаарда бир өнүгүү болсо экен. Биз дагы муну 21-кылымдын Борбор шаарын айлансак экен деп, бул 20-кылым менен эле калып калды биздин шаарчы, Борбор калабыз. Анан мунугу жерден мен бир нерсени айткым келет да, 46-беренедеги жанагы жаш боюнча, жаш курагы боюнча. Сиз бир аз кетенчик деп атасыз, 35 жашты дагы өзгөртсөкпү? Жок, өзгөртсөңөр болбойт. Себеби юридикалык жактан да алып карагыла. Муниципалдык кызматта 10 жылдан кем эмес деп атасыңар. 23-үндө жогорку окуу жайды бүтсө, 10 жыл иштегенде 33 болот да. Ошол 35 келе калтыргыла. Бул эми бул жерде андан жаш 28-30 болсо эми бул Борбор шаар, бул абдан эл жыш жашаган, элдин тагдыры турат бу жерде. Ушул жагын эске алгыла. Анан кийин 65 дегениңер эми албетте чек койбой эле койсо болот буга. Бирок 35 жаш дегениңер туура. Муниципалдык кызматта шаардын мэри боло турган киши 10 жылдан кем эмес иштеш керек. Бул мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызмат экөөнүн ортосунда да айырма чоң. Мына бүгүнкү күнү кичинекей шаарларыбызга муниципалдык кызмат жөнүндө түшүнүгү жок. Анан өндүрүштүк шаарларыбыз бар. Производство жөнүндө түшүнүгү жок. Жарандарыбыз барып мэр болуп калганда кантип иштейт? Кыйналат. Мен кимдир бирөөнүн атын атагандан алысмын. Бирок бул жерде мамлекеттик кызматка коюп атканда бул өтө маани берип өзгөчө көңүл буруш керек шаардын мэрлерине. Муниципалдык кызмат жөнүндө билими дагы болуш керек, тажрыйбасы да болуш керек да. Мына ушул муниципалдык кызматты сөзсүз түрдө мен абдан акцент коюп айтат элем. Анан эми бизде мына шайлоо жолу менен эле мэр келип калса шаар дүркүрөп кетет деген, бул дагы кичине романтикага жакын да. Биз мына кайсыл учурда иштегени маанилүү эмес. Нариман Түлөевдин учурунда шаар кандай тазаланды эле. Факты бул, тарых өзү мындай аны салыштырып коет экен да. Бүгүнкү күнү шаарыбызды карагалачы, Акир-Чыкырдын шаарына айланды, Акир-Чыкыр мусорго толгон шаарга айланды. Ушу жарбай койдук да мэргечи. Мен эми бул бир шайлоо менен эле ушул келет дегенге деле мындай бул жерде кадрды туура тандоо керек. Мен мыйзамыңарга мындай бир кусаматтыгым да жок, каршылыгым деле жок мындай алгандай. Бирок мааниси кадрды туура тандоодо жатат. Маселенин баары эми албетте бул азыр депутаттардын тиги добуш берүүсү менен чечилет. Мен да бир аз эканчы болуп турамын. Шаарда тазалык болуш керек, шаардын чарбачыл болуш керек. Биринчи кезекте билимден сырткары, тажрыйбадан сырткары чарба. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалидин Пайздинович. Рахмат. Ассаламу алейкум. Жанар Кубанычевич, бул мыйзамды мындай өзү биз эми башыбыздан өткөргөнбүз. Шайлоо менен келген бул биринчиден жоопкерчилик кичине көбүрөөк болот. Себеби азыр мына коллегаларым айткандай, шаарда бул чоң шаарды биздин көркүбүз шайлоо менен келсе, ошо шайлоочулардын алдында, шаар тургундарынын алдында мэрдин жоопкерчилиги бир топ көбүрөөк болот. Эми азыр өзүңүз көрүп атасыз, көп жерлерде мына кече өкмөт башчыбыз дагы
айланып тротуарларды көрдү. Өткөндө да биз айттык эле, тротуарлардын жолдун боюндагы көп кемчиликтердин баары көрүнүп турат, бирок билбейм мэрия көрбөйт да аны. Карапайым эл көрүп атат. Анан жанагы чызыктарынан өткөндө дагы өткөрмөлөрү дагы өтө мындай ыңгайсыз абалдарда да. Ошондуктан эгерде сиз айткандай бир чарбакер, мындай бир креативный ойлонгон, жакшы мэр келип калса, ал жаш курагынан эмес. 35 жаштан, балким 70 жашта деле мындай күчү толуп, анын эмгек тажрыйбасы толуп турган болсо, ал киши ошол нерсени уюштурганга негиз болот эле да. Анан бизден азыр шаарыбыздагы көп аялдамаларды караңыз. Аялдамаларда жаан кар жааса, бардыгы ошол жерде отургандардын ким отурса дагы суу болот. Мындай кичине бир өсүшүбүз керек да жакшы жагына. Биз ошо илгерки эле архитектуралык шаардын дагы эмесине дагы көңүл бурбайт. Ошондуктан эгер шайлоо менен келсе кичине бир өзгөрүү болобу деген элдин да үмүтү, менин да үмүтүм бар. Ошондуктан мындай кесиптештерди айтып кетет элем. Шайлоо менен келгенде кичине жоопкерчилик көбүрөөк болобу деп. Жанар Кубанович, ушуга жанагы 65 жаш дегенди алып эле койсоңуз, экинчи окууда алып эле койсоңуз, анан Ош шаарын дегенди туура Ош шаарында кошуп койсоңуз, Бишкек менен Ош шаары мындай эгиз козудай бир экөө тең өсүш керек. Ошол жакшы болот эле. Мына биз деле Ош шаарын азыр көрүп атабыз. Азыркы мэрлер аракет кылып атат, но бирок элдин алдында жоопкерчилиги мындай андай деле сезилбей атат да. Себеби ошо Ош шаарынын тегерегиндеги жолдорду караңыз, арыктарын караңыз. Азыр кесиптештерим айткандай, ыпырынды мусорлардын баардыгы мындай көзгө илинбей атат да. Эми шаар болгондон кийин тазалык болуп, кооз болуп, биздин көркүбүздө келген коноктордун баардыгы ушу эки шаарга келет, Бишкек, анан Ошко. Ошондуктан бул мыйзамыңызды кичине экинчи окууда сунуштарыбыз бар, колдойбуз. Чоң рахмат, Жалалидин Пайданович. Сиз айткандай, шаарды башкарам деген адам 2-3 кишинин эле көңүлүн алсам болду. Мен кызматымда кала берем дебей, мен шаардыктардын көңүлүн алышым керек, ошолорго жагышым керек деп, ошолорго отчеттуулугу күчөп, күнүмдүк жасаган ишин отчетун берип ушинтип туруш керектен ойдомун. Экинчиден, жаш курак боюнча абдан туура айттыңыз. Депутаттар дагы туура белгилешти. Малайзиянын мурдагы премьер-министри Мухаммед Махатхир 91 жашында түрмөдөн чыгып, өзү партия түзүп, утуп алды. Өзү премьер-министр болду, 91 жашында. Азыркы мына Туркиядагы шайлоодо 70ке мына бир аз калган Эрдоган, 80деги Кылычдароглу мисалы. Көп мындай карасаңыз, ушу 80-90 да мен шайлоолор утуп атат. Ал баш мыйзамга дагы мындай каршы келип калат экен, жана жаш курагын чектегенибиз. Бирок биз ошол укук беришибиз керек деп ойлойбуз. Ким койсо кое берсин. Азыркы Камил Абдыразаков айткандай, балким Нариман Түлеев кайра чыгабы, балким бул жерде отурган Марлен Абдырахманович чыгабы, мындай билбейбиз. Дастан Бекешев турат бу жерде мисалы. Менин фамилияларды атаганым туура эмес, бирок негиз айтам да, жаш курагына карабай шаардыктарга жаккан адам утуш керек деп ойлойбуз. Биринчи окуу бул эми, экинчи окууда дагы биз администрация менен, сиздер менен кеңешип, кайра дагы бышырып алып чыгабыз деген ойдобуз. Каршы добуш берем дегендерге бирок эч кандай таарыныш жок. Парламент үстүнө болуш керек. Рахмат. Мыйзам долбоор боюнча. Мен айтып бердим. Өкмөттүн өкүлүнө сөз. Мен урматтуу Жамиля Кубанычбектин, урматтуу депутаттар, мен кыска эле айтып кетейин. Финансы деп айтканда негизи Бишкек шаарында ЦИК боюнча маалымат 478.863 шайлоочу бар. Ар бир шайлоочуга $2 менен болжол менен кетет. Ошон менен Бишкек шаарынан только ошо шайлоого $1 миллион жакын ЦИКтин ушундай финансылык расчеттору бар. Андан 3 эле мезгилди белгилеп кетейин.
бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүн жана региондордун өнүктүрүүнүн бирдиктүү концепциясын жана аны ишке ашыруунун жол картасын бекитүү иштери аяктап калды. Бишкек шаарынын администрациянын чегарасынын тегерегинде 47 жаңы коңуш бар. Ошондо 500 миңге жакын эмес, 650 же 700 миң ушу шайлоочу болуп калабы деп. Ушуга байланыштуу өткөн шайлоолордо да ошо ЦИКтан алган маалымат боюнча 21-жылы президенттин шайлоосунда шайлоочулар 39% катышкан. 21-жылдын 28 ноябрда жогорку кеңештин депутаттары шайлоо партиялык тизме боюнча 33. Ошондо ар бир жана Кубанычевич да айтып кетти. Бүт азыркы ошо кыскарган болуп атат. Буга байланыштуу шаардын мэринин шайлоосунда бардык катталган шайлоочулар көп болсо 10-15% катталып атат деп туруп, өкмөттүн ошо корутундусунда жазылган. Ошону мен обязательно айтып кетейин дедим. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору боюнча суроо жооптор аяктады. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чулпон Алыевнага сөз берилет. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Комитеттин корутундусу төмөнгүчө. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана борбордун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууга кабыл алууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 87 депутат өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 38, каршы 13, бар 51, катталды 87. Мыйзам долбоору өтпөй калды, кабыл алынган жок. Биринчи окууда. Жалко. Баяндамачылар бара берсеңиздер болот. 10-маселе.